Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Төө ашууда кар көчкү 7 унааны басып калып 4 киши куткарылды. Бишкек-Ош жолунун 132-чакырымында төө ашууда унааларды кар көчкү басып калган. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, болжол менен саат 18:04-тө төө ашуунун эки жеринде көлөмү 3,5 миң куб метр болгон кар көчкү жүрүп, 6 жеңил унаанын жана 1 спринтердин үстүнө түшкөн. Кар жеңил унаалардын бирин толук басып калган. Жерине куткаруучулар, милиция кызматкерлери атайын техника тартылган. Куткаруучулар кар алдында калган унаадан 4 адамды алып чыккан. Алардын ичинен бир аял эс учун жоготкон абалда болгон. Анын тез жардам алып кеткен. Министрлик Арал жана Сосновка постторунда унаалар үчүн чектөө киргизилгенин белгилеген. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Умрага барчулар үчүн Сауд Арабиясы жаңы талаптарды киргизди. Сауд Арабиясында жаңы медициналык санитардык талаптар жана умрага бара турган чет элдиктер үчүн сунуштар киргизилгенин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Ага ылайык, эми 1 жаштагы баладан тарта баардык курактагы адамдар менингитине каршы эмдөөдөн өтүп, тиешелүү сертификатка ээ болушу керек. Эмде Сауд Арабияга келээрден кеминде 10 күн мурун же вакцинанын түрүнө жараша акыркы 3 же 5 жылдын ичинде алынышы керек дешти министрликтен. Тышкы иштер министрлиги жаңы талаптар менен кененирээк Сауд Арабиясынын саламаттык сактоо министрлигинин сайтынан таанышууга болоорун белгиледи. Улуттук коопсуздук кызматы Көлбаев үчүн өч алууну көздөгөн өгүз кармалды. Камчы Көлбаевдин өлүмү үчүн өч алууну көздөгөн 37 жаштагы өгүз Кайман аттуу жаран кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка караганда, шектүү социалдык тармактарда фейк аккаунттар аркылуу Көлбаев үчүн өч алуу ниетинде массалык баш алмандыкка чакырган постторду байма-бай жарыялаганы аныкталган. Факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 278-беренеси менен иш козголуп, аталган жаран ЮС министрлигинин номер 21 мекемесине киргизилген. Учурда кылмыштуу байланыштарды аныктоо боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Өгүз буга чейин адам уурдоого, баңгизатты мыйзамсыз даярдоого айыпталып соттолгон. Туркияда кыргызстандык аялга күйөөсү кол салып, баласын алып койгон. Туркиянын Анталия шаарында кыргызстандык аялды жолдошу катуу сабап салган. Жабырлануучунун сүрөттөрүн соц тармакка коомдук ишмер Ассөл Молдокматова жарыялаган. Анын айтымында, күйөөсү аялына бычак менен кол салып, баласын алып койгон. Жабырлануучунун бир тууганы да окуя боюнча соц тармак аркылуу маалымат берди. Мен сиңдим Кыргызстандын жараны, кол салган эркек Түркиянын жараны. Ошол күнү сиңдим видео байланыш аркылуу апасы менен сүйлөшүп жумушунан үйүнө келе жаткан. Батирдин эшигин ачаары менен колуна бычак кармап турган күйөөсүн көргөн. Экөө мушташа кетип, күйөөсү бычак шилтөөгө үлгүргөн. Сиңдим коргонуп жатып бычагын жулуп алган. Бирок күйөөсү буга да токтобой тепкилеп кирген. Ызы-чуудан улам кошуналары чыгып, тез жардам кызматын чакырышкан, деди жабырлануучунун бир тууганы. Анын айтымында, мындай нерсе биринчи жолу болуп жаткан жок. Күйөөсү буга чейин деле урт-токмок алып, аялын коркутуп келген. Сиңдиси баласынан улам өлкөдөн чыгып кете албай жатканын кошумчалады. Ал эми тышкы иштер министрлиги Туркиянын укук коргоо органдары менен сүйлөшүп, баланы апасына өткөрүп беришкенин кабарлады. Ага чейин бөбөк жолдошунун ата-энесинде болчу. Полиция шектүүнү кармап, учурда кылмыш козгоо боюнча иштер жүрүп жатканын кошумчалады. Министрлик ишти көзөмөлгө алып турарын, Италиядагы башкы консулдуктун кызматкерлери адвокаттар менен байланышып, жабырлануучуга юридикалык кеңештерди берип жатканын белгиледи. Өзгөчө кырдаал министрлиги балыкчыда катуу шамал болуп 2 киши жабыркады. Ысык көл облусунун Балыкчы шаарында катуу шамал болуп 2 киши жабыркады. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаал министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, саат 6:22-де батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 28-34 метрге жеткен. Шамалдын кесепетинен Балыкчы шаардык аймактык ооруканасынын чатыры учуп,
жугуштуу оорулар бөлүмүнүн терезеси сынган. Натыйжада 33 жаштагы аял жана 2 жаштагы бала жабыркаган. Учурда алардын абалы туруктуу дарыгерлердин кароосунда деп айтылат маалыматта. Окуя болгон жерге тактоо иштерин жүргүзүү үчүн Өзгөчө Кырдаал министрлигинин башкармалыгынан ыкчам топ тартылып, чыгымдар такталып жатканы кошумчаланды. Оюн так жеткире албай калган Жапаров Ташиевдин Көлбаев тууралуу айтканы боюнча президент Садыр Жапаров мыйзамдагы Ууру Камчы Көлбаевдин өлтүрүлүшү боюнча комментарий берди. Эске салсак, буга чейин ЖМКларга УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Көлбаевди жок кылууга жеке буйрук бергени боюнча маалымат тарган. Бирок Камчыбек Ташиев кийин муну төгүндөгөн. Өлкө башчы Жапаров Ташиев оюн орус тилинде жеткиликсиз айтып салгандыгын белгилеген. Чындыгында эле ошол күнү маалымат чөйрү менен башкы прокурорго чалып, окуя болгон жерге тез арада барып, дыккат карап мага ыкчам маалымат бериңиз деген. Ал аскер прокурору жана тиешелүү кызматкерлери менен барып текшерип, Көлбаевди кармоого аракет кылганда ал жана жан сакчылары тараптан куралдуу каршылык болгонун айткан. Атайын кызматтын аскерлери өз өмүрлөрүн сактоо үчүн каршы ок чыгарууга мажбур болуп, шектүү ошондон улам каза болуптур деп маалымат берген. Башкача айтканда, кызматкерлер өздөрүнө берилген ыйган укуктарды мыйзамдардын чегинен чыгышкан эмес. Кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мыйзам жана инструкция бар. Ушул мыйзамдар иштеген. Бул мыйзамдар эч кимдин буйругусуз аткарылат. Камчыбек Кыдыршаевич ушул жөнүндө орусча сүйлөп жатып, оюн толук жеткире албай калган. Бул мыйзам бардык өлкөлөрдө колдонулат. Дүйнөлүк практика деген президент. Ал ошондой эле кылмышка шектүүлөр куралдуу каршылык көрсөтсө, аскерлердин өмүрүн тобокелге салууга болбой турганын белгилеген. Досум, сен Ембанк номерин айтып өтүп кетсең ал башында да. 51 менен 19 14 400 Алимов Дастанбек А деп чыгат. Урматтуу бир туугандар, азыркы учурда Ош областына караштуу Раван районунда ушул Дастанбек деген досубуз сколиоз оорусунун 4-степени менен ооруп калыптыр. Ушул чет жакка барып операциясы үчүн $45,000 керек экен. 100 000 деген миллиондогон адамдар көрөсүздөр. Ушул жигитке кайдыгер карабастан өзүнүн Ембанкына перевод кылып кетсеңиздер, аябай жакшы болот эле. Ушул жигит дагы операция болулат эле туугандар, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Буга чейин дагы билесиздер, аябай көп жардамдарды кылып келгенсиздер. Бул жигитке дагы эч качан жолдо калтырбай жардам бересиздер деген ниеттемин туугандар. Ассаламу алейкум. Мен бул оору менен балалык кезден бери ооруп келем. Бул эми аракет кылып баштадым буюрса. Иншалла бул дүйнөнүн эрежеси. Күчтүүлөр гана дүйнөдө жашап калат. Түндө жатканымда артыларым ошо позвоночник ийилген жерлер батат, анан чалка жатып калганда ошондой болуп ооруп калат. Анан санчка туруп, ал жериме бер жериме, анан бул жан баштап жатсам, ошо алдымдагы сөөгүм кайрадан алдына чыгып, дем алышым кыйындатат да. Анан түнү жатканымда, кичине чалка жатканымда мындай кылып берсем, мындай эки ошо грудной клетканын бир немелери, кусоктору бири-бирине кирип калганын сезем да, кадимкидей. Анан үйүшүп ооруп калгандан массаж кылам. Ошол жерлерди массаж кылып өзүм ата-энеме билдирбей неме кылып жай берем да, анан көңүлүм неме болуп, анан жатып дем алып калам. Жайылып кеткенден кийин өзүм жаным арам алып калат да. Ушундай абалда турса дагы эч качан намазын калтырган балдардан эмес, мечитке барат. Ушул досума кайдыгер карабастан Ембанкына жана ошондой эле единица катары деле салып койсоңуздар болот. Өзүнүн Ембанк номерине да перевод кылып, ушул операция болуп кетүүсү үчүн себепчи болуп калыңыздар. Президент Ысык Көл облусунун башчысы менен Ош шаарынын мэрин алмаштырды. Уланбек Далиев президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү кызматынан бошотулду. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматынан билдиришти. Ага ылайык ал башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу иштен алынган. Анын ордуна буга чейин Ош шаарын жетектеп келген Бакытбек Жетигенов барды. Мамлекет башчынын дагы бир буйругу менен Ош шаарынын мэри болуп Жеңишбек Токторбаев дайындалган. Токторбаев 57 жашта. Ал Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Каржыгач айылында туулган. 2021-жылы Ата Журт Кыргызстан партиясы менен Жогорку Кеңештин депутаты болуп шайланган. Лавров Россия менен Кыргызстандын аймактык маселелер боюнча позициясы жакын. Россия менен Кыргызстандын аймактык жана глобалдык маселелер боюнча позициялары туура келет же өтө жакын. Бул тууралуу Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Кыргызстандын кесиптеши Жээнбек Кулбаев менен жолугушуунун жыйынтыгы боюнча билдирди. Биз баарына бирдей колдонула турган бууну жоолорун сактоо маанилүү экендигин белгилейбиз, деди Лавров.
Ал Кулубаевке ЖКУга төрагалық кылууда Кыргызстандын артыкчылыктуу багыттары боюнча маалымат бергени үчүн ыраазычылык билдирди. Биз пландарды жана артыкчылыктарды колдойбуз жана зарыл болгон жардамды көрсөтүүгө даяр экенибизди ырастайбыз, деди ал. Белгилей кетсек, Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Россияда расмий сапар менен жүрөт. Эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери кыргыз-орус стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык боюнча актуалдуу маселелерди талкуулашат. Толубай Бакасовдун ден соолуктуу чыңдоо борбору Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куяң, тиземун, простатит ооруларын дарылоо жана айрыкча улгайган адамдардын кан айлануу системасын жакшыртуу. Мындан сырткары бизде косметология жана ашыкча салмакты кетирүү процедуралары бар. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жабуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо, андан кийин от жабуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шыбап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Токтогул суу сактагычында 10,2 миллиард куб метр суу бар. Токтогул суу сактагычында 23 январга карата 10 миллиард 287 миллион куб метр суу бар. Бул тууралуу электр станциялар ишканасынын сайтында айтылат. Бүгүнкү күнү суу сактагычка секундасына 199 куб метр суу агып кирип, 739 куб метр суу агып чыгууда. Былтыр ушул эле күнү суу сактагычта 9 миллиард 630 миллион куб метр суу болгон. 148 куб метр агып кирип, 696 куб метр агып чыгып турат. Бишкекте кайгылуу кызматкерин капотуна сүйрөп жерге улатып кеткен айдоочу кармалды. Бишкекте кайгылуу кызматкерлеринин унаасынын капотуна сүйрөп качып кеткен айдоочу кармалды. Бул тууралуу Ленин райондук милициясынан билдиришти. Милициянын маалыматы боюнча 22 январда болжол менен саат 16:30 номери жок Lexus'ту айдаган айдоочу Москва көчөсү менен баратып Айтматов проспектисине жеткенде карама-каршы тилкеге чыккан. Анын кайгылуу кызматкери токтоткон, бирок айдоочуга баш ийбей алдында турган кайгылуу кызматкерин капотуна сүйрөп, аны жерге улатып качып кеткен. Кайгылуу кызматкери ооруканага жеткирилген. Аталган факт боюнча бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголуп, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Иликтөө издөө иштери учурунда качып кеткен айдоочунун унаасы табылып, өздүгү аныкталган. Ал 26 жаштагы жаран болуп чыккан. 23 январда ал кармалып, убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Учурда иликтөө иштери улантылууда. Токторбаевдин ордуна Пархат Түлендибаев депутат болду. Президент тарабынан Ош шаарынын мэри болуп дайындалган Жогорку Кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев мандатынан ажыратылды. Аталган маселе 23 январда Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында каралып, комиссия мүчөлөрү Токторбаевдин мандатын алуу тууралуу чечимин колдоду. Мындай чечим анын мэри кызматына дайындалганына байланыштуу кабыл алынды. Ошондой эле БШК бош калган мандатты Ата журт Кыргызстан партиясына депутаттыкка талапкерлердин кезегинде турган Пархат Түлендибаевке берилди. Эскерде кетсек, Пархат Түлендибаев 2007 жылы Ак жол партиясынын тизмеси менен 2015 жылы Республика Ата журт партиясынын катарынан Жогорку Кеңештин депутаты болгон. Ашырова мамлекеттик цирктин директору кызматынан алынды. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Бишкектеги Кыргыз мамлекеттик циркинин башкы директору Арсланайым Ашырова келишимдин мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу кызматтан алынганын билдирди. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы 23 январда маалымат таратты. Мындан бир нече күн мурда цирктин кызматкерлери Ашырованын ишмердигине байланыштуу нааразычылыгын билдиришкен. Бул боюнча Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги атайын комиссия түзүлгөнүн билдирген. Комиссия бардык арыз сунуштарды карап чыгып, анын жыйынтыгы менен тийиштүү чара көрүлөрү кабарланган. Асланайым Ашырова былтыр 23 октябрда циркке жетекчи болуп дайындалган. Ага Дериал цирктин көркөм жетекчиси болуп иштеген. Ашырованын ысымы цирктин эмгек жааматтын арасындагы пикир келишпестиктер чыкканда аталган. Ал имараттын абалы кейиштүү абалда экенин, жетекчилик тараптан айрым кызматкерлерге куугунтук болуп жатканын социалдык тармактарга чыгарып жүргөн. Ошол кездеги директор Фархат Бекмамбетов өзү тууралуу дооматтарды четке каккан. Мындай талаш тартыштан кийин президент Садыр Жапаров былтыр 7-июлда мамлекеттик циркти текшерип чыккан. Толук оңдоп чыгуу тапшырмасын берген. 1962 жылы түзүлгөн циркте 130 кызматкер иштейт. Асланайым Ашырова кызматтан алынгандан кийин комментарий берелек.